Бул сиздин маселе боюнча, анан жана жол маселеси боюнча бул иштер боюнча дагы бир министрликке биз кат жөнөтүп контролго алабыз. Рахмат. Келиңиздер, экинчи микрофон. Assalamu alaikum. Hurmatlı жыйындын катышуучулары, hurmatlı президиум. Мен Баул айылынын тургуну Туратов Кумарбай болом. Мен айта турган 3 маселем бар. Биздин Баул айылы деңиз деңгээлине 1700 метр бийиктикте жайгашып, кайрак жайгашып калган. Мана күнчүгүш тарабыбызда Козбалан дарыясы агып атат, күнбатышыбызда Жаңгакты дарыясы агып атат. Бирок бизге пайдаланууга болбойт. Биз булак суу менен гана жашагандыктан бул дүйнөлүк маловодиянын эсебинен булактарыбыз тартылып кетип барат. Бүгүнкү күндө бир 2-3 жылдан бери көп жылдык өсүмдүктөрүбүз куурап кетти. Мана Асылбек Жеңишбекович өзү кабары бар, барып көрүп турат, айла жок. Ушуну 22-23 жылдары элдик курултайда приоритет болуп барган Өрөм Сарыдөш долбоору бар. Ошол Сарыдөш долбоору бүгүнкү күндө Жеңишбек Асылбековичтин кийлигишүүсү менен башталды. Эми Кыргыз суу курулуш долбоору келип, кече бир жолу көрүп кетти. Эми Кудай кааласа да 1-2 жолу келип көрөбүз деди. Мен суранычым шуну сиз жогору жака жеткизип күтүлөп, шуну бир тезирээк аракеттетип берсеңиз деген ой. Экинчи маселем Разаков Баул жолу. Бул Разаков Баул жолу да 5 километр жаңы жол болгон сайдан чыгып. Ошол жол бүгүнкү күндө бүтпөй турат. 16-жылы башталган. Мен өзүм айыл башчы едем. 31 миллион сомго бааланган. Бүгүнкү күнгө чейин 10 миллион иштелген жок да. Жылга 1 миллион бир бала бөлөт. Бүгүнкү күндө бүтпөй турат. Мана азыр президенттин тапшырмасы менен айылдар асфальт болсун десе, ошо биздин 5 километр жерибиз талапка жооп бербей толук бүтпөгөндүктөн туруп калып атат. Калган жагы бара жатат. Шуну да бир көзөмөлдөп, неме кылып карап берсеңиздер. Анан биздин Баул айылында 3-чү маселе балдар бакчасы жок. Баягы часовой болуп ачылган. Бүгүнкү күндө 104 бала тарбияланып жатат. Типовой балдар бакчасы жок. Жатак болуп ачылса жакшы болот. Бизде 450 кожолук бар. 2,5 миң халкыбыз бар. Бирок эми ушул азыр муктаж болуп турабыз ушуга. Мен айтайын дегеним ушул. Рахмат көңүл бурганыңыздар үчүн. Урматтуу туугандар, президент Садыр Нуркожоевичтин тапшырмасы бар. Ушу 27, мына быйылдан баштап 27-28 жылдары Кыргызстан боюнча, Баткен областы эмес, Кыргызстан боюнча бир да муктаж садик айылдарда мектеп калбасын деп. Азыр мына Лейлек районунда дагы мектептер көп салынып атат, садиктер салынып атат. Буюрса кийинки жылдардан сиздердин айылыңыздарга дагы бардык айылдарда мектеп садиктер толугу менен бүтөт. Аны бүткөндөн кийин анан спорт зал башка приоритеттүү курулмаларга өтөбүз деген ушу боюнча азыр иштеп атабыз. Кудай буюрса бул детсад чечилет. Анан берки жол боюнча Жеңишбек мырза бул айылды карап жолду киргизиңиздер, калып кеткен жолду. Мына жылда азыр былтыр Баткен обласы боюнча 60 мурда жыл 60 канча километр жол кирген болсо, быйыл 2 километр асфальт кирген Баткен обласыгача. 5 эсе көп да. Азыр жасаганда да президент Садыр Нуркожоевич 5 километрден кем жасабагыла деп атат жолдорду. Азыр ошо проект менен качанга киргенби? Башталды. 5 километриңиздер бүтөт экен. Мына быйылга кириптир сиздердики. Рахмат. Кийинки жылга башка айыл кирет, не кылып карап бүтүрө беребиз. Өрөм Сарыдөш боюнча айтып койсоңуз. Мен айтып коеюн. Бияк айтсын. Мамыржан Тучевич, уруксат берсеңиз, Баул айылы чындыгында эле суу маселеси көйгөй бар, өтө тартыш, жеринен бар биз да көрүп турабыз. Анан бүгүнкү күндө эл жарандар үчүн маалымат берип коеюн. Айыл чарба министрлиги тарабынан акча бөлүндү, 25 миллион сом бөлүндү, тендер жарыяланды. Суу тартылганда август айынан баштап иш баштайт. Бул Баул БСР боюнча айтып атам. Баул БСР бүгүнкү күндө суунун көлөмү ал жерде 50 миң кубтай суу бар бүгүнкү күндө. Бирок июль август айына барып туруп суу жоголот. Ошол убакта биз Баул БСР толугу менен тазалайбыз.
астына мембрана төшөбүз жана келечекте ал Бабыл БСР'нин көлөмдүүлүгү примерно сыйымдуулугу 150 000 кубка барабар. Ал жерден суу көбөйөт. Анан эми Өрөм Жаңгакты дарыясы боюнча сиз айта кеттиңиз, Кыргыз суу долбоорунан атайын кызматкерлер келип, жеринен көрүп, чыгып, өлчөп кетишти. Эми бүгүнкү күндө алар өздөрү эсептеп, сметалык баасын чыгарышат, ошого жараша биз ишти алып барабыз. Бул иш сөзсүз түрдө болот, долбоор ишке ашат. Өрөм Сарыдөш проектisi ишке ашса, дээрлик дагы кошумча 400 гектарга жакын жер суга суу менен камсыз болот. Ошол суу келсе самотек болот. Самотек болот. Самотек болот. Ол насос эмес да, ол келе турган болсо самотек болуп, бир топ мына ички тышкы миграциянын токтошуна жардам болот эле да. Рахмат сиздерге. Таза суу боюнча билесиздер өзүңүздөр, бүгүнкү күндө Бабыл айылында Дүйнөлүк банктын каржылоосунун эсебинен 75 миллиондук сомго ар бир үйгө таза суу тартылып жатат. Келиңиздер, кийинки суроо, биринчи микрофон. Assalomu alaykum jalpasiga.